30 жана андан өйдө жаштагылар үчүн өзгөрүү стратегиясы. Суроо. Жашым 30дан ашты. Өзүмдөн, жашоомдон көңүлүм толбойт. Эмненедир жасагым, баштагым келет. Бирок эмнени? Билбейм. Кандай сунуш бересиз? Жооп. Жашоодо өзгөрүү баштоо көбүнчө жаңы нерселерди үйрөнүү менен байланыштуу болот. Бирок жаңы билим арттыруу жөндөмүңүз эми жаштагыдай эмес. Мээнин эң чокусуна чыгып, активдүү иштөө убактысы 26-27 жашта токтойт дешет адистер. Бирок бул жаңы нерселерди үйрөнүүнүн такыр айласы жок деген эмес да. Демек, төмөнкү кеңештерге амал кылып көрүңүз. Жаңы билим алуу жараяны бул жашта өзгөчө болоорун аңдашыңыз керек. Үйрөнүү адатынын төмөндөшү жашоодон алынган тажрыйбаларга байланыштуу. Эгер билсеңиз, жаңы кабар эски билимге жана элестерге жакшы уланат. Демек, канчалык бай тажрыйбага, ал ушунчалык ооматсыз болсо дагы, ошол тажрыйбага ээ болсоңуз, жаңы билимди ага байлоо менен көп нерсеге эрише аласыз. Сиздин жаштардын эске тутуусунан же тез иргеп алуусуна караганда, үйрөнүү сапатыңызды арттырса, 30 жана андан улуулар маалыматты алуу жана тажрыйбасына байлоо жолу менен алда канча көп нерселерди жасай алат. Демек, тажрыйба топтоону жолго коюңуз. Турмуштук тажрыйбаларыңыз сизге аз көрүнүшү мүмкүн. Балким ушундайдыр. Балким турмуштук тажрыйбалардын санын күндөн күнгө аз-аздан көбөйтөсүз. Ишке адатка айланган көчө менен эмес, башка көчөлөр менен барыңыз. Сейилдеңиз. Сиз мурда кызыгып көрбөгөн кинолорду көрүңүз. Мурда сизге бейтааныш көрүнгөн көргөзмө, музейлерге барыңыз. Көп окуп, жаңы тааныштарды арттырыңыз. Чет тилдерин үйрөнүүнү баштаңыз. Ишканаңызда башка тапшырмаларды аткарууга киришип көрүңүз. Тааныш эмес жолугушуу, иш-чараларга баруу туура келсе, демек азыр аны кубануу менен кабыл алып, пайдаланыңыз. Телефонуңузду, балким машинаңыздын моделин өзгөртүрүп көрүңүз. Балким үй-бүлө мүчөңүз ыраазы болсо, жашаган жериңизди алмаштырып, башка жакка көчүп барыңыз. Үйүңүздөгү эмеректердин жайын алмаштырып көрүңүз. Балким оюңуздагыдай кылып, сырдап, оңдоо иштерин жасайсыз. Спорттун башка түрү менен машыгууну баштаңыз. Турмуштук тажрыйбаны арттыруу сизде жаңы мүмкүнчүлүктөрдү көрө билүүгө жана ошол учурларда дароо өзгөрүүгө даярдайт. Эски, көнүп калган адаттар менен албетте жаңысына көнүү кыйын. Эң күчтүү болгон тараптарыңыз, талант жана көндүмдөрүңүздү аныктаңыз. Мына ушул биз айтып жаткан нерселер 30 жашты аттагандар үчүн эң негизги эрежелер. Көпчүлүгү жаңы багыт табуу үчүн жаңы билимге ээ болуу же жаңы кесипти үйрөнүү керек деп ойлошот. Бул албетте жыйынтыгы төмөн жандашуу. Демек, сиз жаңы көчөдө басуу үчүн алгач өзүңүздү жаратыңыз. Акыркы 20-25 жылда эмне кылдыңыз эле? Ошондой эле ал иш сиз үчүн өтө жөнөкөй, кызыктуу жана натыйжалуу болгон. Бул иш кесибиңиз, хоббиңиз же болбосо күтүлбөгөн жерден машыгуу болгон. Аларды эринбей, эстеп, кеминде 10ду жазып чыгыңыз. Бул суроону сизди билген жакын жана тааныштарыңызга берип көрүңүз. Алардан сиз күтпөгөн жооп алсаңыз, жазып кое бериңиз. Мисал үчүн алар айтышы мүмкүн: "Билесиңби, сен бир жолу ушунчалык сонун кеңешме өткөргөнсүң. Эмеректерди сонун сырдап, топтоштургансың. Бизге кандай иштөөнү үйрөткөнсүң. Эсептерди убагында чыгаргансың. Жакшы саткансың, мыкты чуркагансың, катуу чапкансың, шишкебекти сонун даярдагансың. Кыскасы, ушул сыяктуу дагы башка себептер. Билесиңби, биз сени ошондо көрүп аң-таң болгонбуз." Демек, сиз үчүн жөнөкөй эле көрүнгөн бир нерсе башкаларды таң калтырышы мүмкүн. Жана азыр мен айткандай, аларды кагазга түшүрүп жазгыңыз келбей калышы мүмкүн. Баары бир жазып кое бериңиз. Өзгөчө алардын айтканына көңүл буруп, кайсыл сапаттарыңызды көпчүлүк колдоп, ошону гана баса белгилегенине көңүл буруңуз. Ушундай кылып, дагы жаңы 10 тизмени баягы 10 тизмеге кошуңуз. Эми ал тизмек 20 болду. Албетте бул жерде 20 болушу шарт эмес, балким андан көп. Канча көп болсо ошончо жакшы. Кесип, бизнес кандай багытка туура келсе жазып коюңуз. Алардын кайсыл бири көңүлүңүзгө илхомду, эргүүнү чакыра турган болсо, анда ошол иш жөнүндө ойлой баштаңыз. Балким ошол тизмеден топ үчтүктү ажыратып аласыз. Жана мына ушул үчтүктү сынап көрүү үчүн эми план түзүп алыңыз да, эртеңден баштап ушул эрежелер менен иштей баштаңыз. Жогорудагы жараян бир күндүк иш эмес. Ал нерсе бир нече ай же болбосо жылда буланышы мүмкүн.
Кийинки мүмкүнчүлүктү пландоону аныктоодо өзгөчө төмөнкү суроого мүмкүн болушунча анык жооп берүүгө аракет кылып көрүңүз. 5 жылдан кийин мен өзүмдү кайсыл жерде көрөмүн? А 10 жылдан кийинчи? Ушул тапта балдарым үчүн эмнени пландаймын? Кандай иштерге жөндөмдүүмүн? Эмнелерде тажрыйбам көп? Башкаларга караганда эмнени көп билем? Жана эмнеде устамын? Жөндөмүм бар? Күчтүү тараптарым, талант, артыкчылык, көндүмдөрүмдү кантип күчөтүшүм мүмкүн? Бул күчтүү тараптарымдан жыйынтыкты кантип кыска убакытта алышым мүмкүн? Пландарды түзүңүз. Эгер 2-3 план бар туруп, кайсыл бирин тандоону билбей калсаңыз, өзүңүзгө ыңгайлуу жана жакыныраагын таап, ага 2-3 айлык иш пландарын түзүп иштеп көрүңүз. Балким азыркы учурдагы аткарып жаткан кесибиңиз болушу мүмкүн. Эгер оор келсе, көңүлүңүз толбосо, өзүңүздү катуу мажбурлап жатканыңызды сезсеңиз, кийинки планга өтүңүз. Дайыма коопсуздук үчүн план Б, Г болушу керек. Эгерде ушулардын бирөөсү камырдан кыл сууругандай жеңил кетсе, тагыраагы ал иште өзүңүздү жакшы сезсеңиз жана анын натыйжасы бат көрүнө баштаса, кызыгуу жогору болсо, демек өзүңүздүн жолуңузду таап алгансыз дегени. Жаңы багыт таап алуу үчүн кирпи концепциясы чоң жардам бериши мүмкүн. Бирок ага караганда төмөнкү 3 суроого олуттуу жана натыйжалуу жооп тапсаңыз, керектүү багытты тапкан болосуз. Бул кесипте, өнөрдө мен башкаларга караганда жакшы билеминби? Түшүнөмүнбү? Колумдан келеби? Бул кесипте мен жыргап, кызыгуу менен аткарамынбы? Бул багыт мен үчүн ийгиликтерди алып келишин мен анык билеминби? Жогорудагы суроолордун кээ бирөөсүнө анык жооп болуп, башкалары жоопсуз калышы да мүмкүн. Ошондой абалда арзыбаган суроолор аркылуу жоопту аныктоо мүмкүн. Арзыбаган суроо дегени бул натыйжа сиз ойлогондой чыкса, көп каражат, көп ресурстарды чакырбаганын эске алыңыз. Демек, мындай сыноодон максат жогорудагы кирпинин ийнеси сыяктуу суроолорго жооп берүү. Мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбаңыз. Турган абалыңызда колуңуз жеткен мүмкүнчүлүктөргө караганда колуңуздан келгенин кылыңыз. Рузвельт. Зор мүмкүнчүлүктөр алдыңызга кадимки жумушчу кийиминде кирип келет. Черчилль. Узак ойлоп олтуруп калбаңыз. Мурдуңуздун түбүндөгү арзыбагандай көрүнгөн мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланыңыз. Эски иштерди жасоо менен жогорудагыдай жаңы багыттарды издесе болот. Ишкананын башчысы менен сүйлөшүп көрүңүз. Ага күчтүүрөөк жана мүмкүнчүлүктүү иш издеп жатканыңызды айтыңыз. Ички өндүрүүчүгө айланыңыз. Тагыраагы иш берүүчүгө кардардай көз карашта болуп, анын проблемаларына чечим табууга үйрөнүңүз. А сиз аны таптыңызбы? Анда белегин сурай берсеңиз болот. Жогору, жеңил жана тез киреше берүүчү сунуштардан алыс болуңуз. Эгер билсеңиз, бардык эле адамдар өзгөчө керемет жарата алышпайт. Түйшүктөнүп, үмүтсүздүккө түшүп калган инсандар максаттуулардын олжосу болот. Демек, ошол үчүн позитивдүү ойлоодон токтобоңуз. Куру кыялданууга берилбеңиз. Терең жана мазмундуу ойлонууга үйрөнүңүз. Эсептешүүгө ишениңиз. Бат эле келип, пайда боло калган мүмкүнчүлүккө эмес. Анткени сиз жашоого эмнени берсеңиз, ошону аласыз. Жашоо бул эсеп. Физикалык жана психикалык саламаттыкка көңүл буруңуз. Тамактануу, жашоо эрежеси, физикалык көнүгүүлөр жана башка жашоонун маанилүү нерселери менен алектенүүнү аса секиндик менен баштаңыз. Спорт менен достошуңуз. Моралдык, физикалык, руханий энергияңызды ысырап кылбоого көңүл буруңуз. Кирешеңизден ажыратып, келечекке топтоону баштаңыз. Кирешеңиз аз болсо да, ар дайым аны системалуу түрдө адатка айлантып, керек болсо өлчөмүн көбөйткөнүңүз жакшы. Дагы бир жолу кайтарамын. Башында сумма маанилүү эмес. Биринчи ошол адатты пайда кылуу маанилүү. Ар бир киреше же айлыктан аз-аздан болсо да адатка айлануусу зарыл. Кийинчерээк бул жөнөкөй адат чоң киреше, иштерди алып келиши турган иш. Буга ишениңиз. Менимче, өзгөрүшүңүз керек болгон баардык суроолоруңузга мына ушул 10 баскычтан турган стратегия аркылуу жооп бердим деген үмүттөмүн. Пайдаланып көрүңүз. Жакшы жардам берет. Эми бул макаладан өзүңүзгө ылайыктуусун, пайдалуусун аласыз деген ойдомун. Ардактуу угарман, сиз Азамат Байытов тарабынан кыргызчаланып, көркөм окулуп даярдалган чакан материалга күбө болдуңуз. Эгер таасирленсеңиз, башкалар менен бөлүшүп, жылуу ой пикириңизди калтырып,
мени да кийинки чыгарылыштарын жасоого таасирлендиңиз. Анда ийгилик сиз менен болсун.